Саламатсыздар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомоқ деген уктурубуздан англис жомогу ойнобоймун деген жомокту касыңар бүгүн. Бир үйдүн бакчасында күрөң күчүк, ак мышык, боз коён жана түктөрү жаңы эле чыга баштаган бир карганын балапаны достукта жашашчу. Бул төрт дос күнүгө чогуу ойношуп, кеч киргенде өздөрүнүн үйлөрүнө кайтышчу. Күчүк үйдүн кире беришиндеги кичинекей кудучада очоктогу отундардын тырсылдаган үнүнү уктачу экен. Мышык оттун жыйылган жердеги самандардын арасына кирип кетчү. А коён болсо нындуу топурактан өзүнө ийин казып алган. Топурактын жытын абдан жактыргандыктан таң аткыча топурак жыттап уктачу. Карганын балапаны дарактагы уясында жалбырактардын желбирегенин көрүп жатчу. Күчүк бир нерсе таап ыргытса, мышык барып кармап келет. Карганын балапаны жалбырактарды жыйнап, топ жасачу. Алар бири-бири менен кубалашмай ойношчу. Аф, эми жаңы оюн табалы, Мяу, мяу, эмне оюн табабыз? Эй, күчүк мышык, бир аз ойлонолу. Балапан ушундай деди. Коён болсо баарына кошулду. Аф, таптым. Бүгүн түн ар бирибиз жата турган жерлерибизди алмаштырып уктайбыз. Аф. Күчүк айткандай мышык карганын уясына, күчүк коёндун жердин астындагы ийинине, коён болсо очоктун жанындагы күчүктүн ордуна барып жатат. Карга самандын арасына кирип сойлойт. Түн кирип шамал башталат. Андан кийин жаан жайт. Күчүк уктай албай коет. Жердин алды абдан эле нымдуу экен. Жамгырдын добушу да тынчтык бербейт. Коён корккондон тышкары үшүп такыр уктай албай коет. Мышык да уктай албайт. Ага дарактын ары бери термелген аз келгенсип, жалбырактары да тынчтык бербейт. Карганын балапаны болсо самандын ичинде дем албай, аябай бечара кыйналат. Түн ортосунда төртөө тең бир ооздон кыйкырышат. Ойнобоймун! Бар орундарынан туруп бакчага чыгышат да, ар кимиси өз үйлөрүнө чуркап жөнөшөт. Ар кимиси өз орундарына барып, жыргап уйкуга киришкен экен бөбөктөр. Немис жомогу мышык ашпоз болгондо. Айванаттардын падышасы арыстандын ашчысы кетип калат. Арыстан оор абалда калат. Айванаттар ашчы болуудан коркушат, ал тургай жанына батынып да барашпайт. Акыры арыстан мышыкка барат. Тууганым, мага ашпоз боло аласыңбы я? Мяу, кандай кызмат кылышым керек? Түштө жана кечинде мага тамак жасайсың. Мяу, керектүү каражаттарды кайдан алам? Мяу. Сага эмне керек болсо мага айт. Кызматчыларым алдыртам. Мышык сунушка макул болот. Кийинки күнү карышкыр келип, мышыктан эмне алыш керек деп сурайт. Мяу, бор. Карышкыр барып, жаш козунун боорун көтөрүп келет. Мышык ал жапкычты тартынып баш кийимен кийип ишке киришет. Карышкырды бутка чалынбай бул жерден кет деп кууп жиберет. Бир аздан соң даярдаган тамагын арстанга алып барат. Арстан тамакты анча жактыра бербейт. Эй мышык, бул эмне? Мяу, астаке, бул куурулган боор. Кызык. Картөшкө даамданган боорду таптакыр жеп көрөлө келем. Кийинки күнү карышкыр мышыкка дагы боор алып келип берет. Алып келген таза жаңы боордон дагы тамак бышырып алып барса, арстан дагы тамакты жактырбай коет. Бирок мышыкка бир нерсе дей албайт. Анткени мышык ашпоздукту таштап кетип калса, эмне кылам деп коркот. Үчүнчү күнү да эч боорго окшобогон башка тамак алып келгенде, арстандын ачуусу келет. Тамак жасап атканда ашканага кире калса, мышык отуруп алып, карышкыр алып келген боорлорду тамшанып жеп жаткан экен.
Ottun üstünde olsa çöptür kaynap jatıptır. Arslan açууланып мышыкка карай julunat. Мышык açık turgan terezeden sekirgen boydan kaçıp жоголгон экен böböktөр. Norvegiya jomogu tozokko ketчү kazı dep atalat. İlgerki ötken zamanda adaletsiz kazı jaşagan eken. Al jakыр adamdардын жашоосуна көтөр оордоткан кazı болгон дешет. Ага калыстык сурап баргандардын маселесин чечүүдөн мурун алардын жашоо алым билгенге аракет кылчу. Калыстык эмес, паракордугу менен элге таанылган адам эле. Эгер даттанып келгендердин экөө тең кедей үй-бүлөлөрдөн болсо, аларды ишке салып кандай гана болбосун пайдаланып калуунун амалын жасачу. Казынын паракорлугун ал аймакта жашоочулардын бардыгы жакшы билишсе да, казыны көргөндө корккондорунан ага ийилип салам беришчү. Тозоктун жолундасың, шайтандын досусуң. Ушинтип артынан угузбай сүйлөнүп калышчу. Калктын нааразычылыгы абдан күчөгөндүктөн алардын үндөрү шайтанга жетет. Шайтан чындап эле бул казыны көрөйүн деп ылдыйга түшөт. Аны көргөн соң алып кетүүнү чечет. Хей, кана! Казы, мени менен тозокко барасыңбы? Казы байлыгынан ажырагысы келбейт. Шайтан менен соодалаша баштайт. Акыры шайтан казыга бир күн убакыт берет. Эгер бул күнү кыштакта бирөө экинчисин тозокко кет деп жан дили менен айтса, ошону алып кете турган болушат. Чогуу айылда айланып жүрүшөт. Кыштактын чоң жолдорунан бир үн чыгат дейт. Эй, тозокко кеткир десе, бул каяка жоголду, бул кой каяка кетти я? Ах, менин ордума ушул койду алып кет. Казы шайтанга карайт. Болбойт. Аял койун издеп жүрүп чарчагандыгын айтат. Анын койун тозокко алып кетсем абдан капа болот. Дагы бир аз жүргөндөн бир аялдын баласына ачууланып урушуп жаткан угат. Тозокко кеткир десе, мен сага канча жолу гүлдөргө тийип аралаба дебедимби я? Казы шайтанга ошол баланы алып кет дейт. Жок, апасы бул сөздү айтып көнүп калгандыктан дагы айтты. Буга чын сөздү айткан жок да. Болбойт. Алыстан айылдык бирөө казы менен шайтанды көрүп калат. Хей, бул адилетсиз арам ойло казы. Шайтандан дагы жаман ниеттеги адам. Анын жайы тозокто. Ушинтип сүйлөнөт деги. Бул чыныгы каргыш, эми жолубузга чөлө. Ошентип шайтан казыны алып жөнөгөн экен бөбөктөр. Ушуну менен кел бөбөгүң жомок деген бүгүнкү уктурубуз аяктады. Эмесе саламатта болгула балдар.